Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн кыргыз жана казактын этникалык түзүлүшүндө маанилүү ролду ойногон кыпчактар тууралуу кеңири айтып беребиз. Алдыда сиз кыпчак деген өзү ким, бул сөздүн мааниси кандай да, кыпчактар өзү кайдан чыккан, кандай эл да кандай калк болгон, качан, кайсы чөлкөмдө пайда болгон, азыр каякта деген суроолорго кызыктуу жооп ала аласыз. Негизи кыпчактардын ата теги тууралуу сөз болгондо, ача пикир, талаш-тартыштар тарых барактарында өтө көп. Канча жыл өтпөсүн, канчалаган изилдөөлөр жүргүзүлбөсүн, тарыхчылар бул кайчы ойлорго чекит кое албай келе жатат. Маселен, академик Аристов кыпчактарды Алтайдан келген деп эсептесе, Грум Грыжымайло кыпчактарды азыркы Казакстандын аймагында жашап калган көчмөндөр деп айтып келет. Ал эми тарыхчы Илимпоз Радлов кыпчактарды түрктөр менен Алтайдын байыркы калкы фин-угор элдеринин аралашмасы экенин айтса, айрым окумуштуулар кыпчактарды Монгол Алтайы жана Чыгыш Тянь-Шань аймактарынын арасында жашаган байыркы Сир, Сеянто уруулары менен да байланыштырышат. Тарыхый булактарда кыпчактар Куман, Кун же Половецтер деген аталыштар менен да көп кездешет. Куман деп негизинен Батыш жана Византиянын тарыхый маалыматтарында жазылса, мусулман окумуштуулардын эмгектеринде Кыпчак деп белгиленет. Ал эми орустардын илимий изилдөөлөрүндө болсо, кыпчактар Половецтер деп тилге алынат. Кыпчактар жөнүндө биринчи маалыматтар Кытай тарыхчысы Цыма Цяндын Ши-Цзи аттуу эмгегинде кездешет. Аталган эмгекте кыпчактар кыргыздар сыяктуу эле биздин заманга чейинки 201-жылда хундардын өкүмдары Модешаны басып алган уруулардын арасында Куетше же Суэтше термини менен эскерилген. Бирок акыркы изилдөөлөрдөн алынган маалыматтарга караганда, Клишторный, Питер Голден жана башка окумуштуулар бул вариант фонетикалык жактан негиздүү эмес экенин айтып, четке кагышууда. Мындан сырткары 760-жылы байыркы түрк жазма эстеликтеринде кыпчак термини биринчи жолу эскерилип, 885-жылдан бери араб-перс тарыхнамасында Хившак, Хивчак, Кыпчак деген ат менен белгилүү. 8-кылымдан тарта кыпчактар азыркы Казакстандын аймагына келип жайгашып, кимактардын бийлигинин таасири астында калышат. Бирок убакыттын өтүшү менен кыпчактардын абийири артып, алар күчтүү уруулук биримдикке айланышат. Ошентип, 1030-жылы тарыхта Кимак доору аяктап, кыпчактардын доору башталат да, Сырдарыянын түндүгүндөгү талаалар Дешти Кыпчак деп аталып калат. Дешти Кыпчак кыпчактардын талаасы же Кыпчак талаа дегенди билдирген. Бул ошол мезгилден баштап аймактын саясий аренасында кыпчактар биринчи планга чыкканынан кабар берет. Бирок күчкө толгонуна карабастан, кыпчактар бирдиктүү мамлекет түзбөстөн хан баш болгон өзүнчө уруу союздарына биригишкен. 12-кылымда Дешти Кыпчакта көп улуттуу калкы бар шаарлар пайда болгон. Чыгыш Волга боюндагы кыпчактар Орто Азия менен өзгөчө Хорезм менен тыгыз байланышта болуп, мында кыпчактардын элитасы башкаруучу ак сөөктөрдүн бир бөлүгүн түзгөн. Батыштан болсо Россия, Византия, Венгрия жана Болгария менен байланыш курган. Кыпчактар коңшулары менен дээрлик тынымсыз согушуп турган. Алардын жортуулдарынын негизги максаты олжо алуу жана калкты тоноо болгон. 1054-55 жылдары кыпчактар алгач Переяславль князьдыгын чек араларында пайда болуп, көп узабай Бытыранды Россия, Венгрияга басып кирген. Көбүнчө алар айрым орус князьдары менен союзга кирип, алар менен бирге атаандаштарынын мүлктөрүнө кол салышкан. Өз кезегинде князьдар да кыпчактардын хандары менен байланышы тыгыз болуп, 12-кылымдын башында Кара деңиз талааларында эки чоң кыпчак бирикмеси Днепр жана Дон түзүлө баштаган. Талаа ээлери кыпчактардын күчүн монголдор келип басып, алсыраткан. Кыпчактардын басымдуу көпчүлүгү монголдордун алтын ордосуна кирип кетет. Монголдордун кол астында калган кыпчактар 14-кылымдан кийин өз биримдигин түзө албай калышат. Алар чачырап, татарлар, казактар, башкыр карачай, кумык, кыргыз жана башка элдер менен аралашып кетишет.
Кудаяр хандын мезгилинде Кокон хандыгында Кыпчактар уруусунун бийлиги орногон. Саясий майданда Мусулманкул башында турган Кыпчактардын активдүүлүгү үстөмдүк кылган. Мусулманкулдун бийлигине каршы Алымбек датка баштаган алайлык кыргыздар Ташкенттин кушбеги Нурманбет Кыпчактарга оппозиция болгон. Кудаяр хандан колдоо алышкан анти-кыпчактык топ 1851 жылы Кыпчактарды бийликтен кетирүү демилгеси менен чыгышкан. Арада эки суу арасындагы Былкылдама деген жерде Кудаяр хан менен Мусулманкулдун аскерлеринин ортосунда кагылышуу болуп өткөн. Кагылышууда 1,5 миңге жакын Кыпчактын өлүгү Кара дарыяга ыргытылган. Мусулманкул туткундалып, Кыпчактар калаасынан мамлекеттин ордосуна чейинки ар бир 100-200 кадам сайын Мусулманкулдун көз алдында 5-10 Кыпчактын башы кесилип турган. Бул окуя Кыпчак кыргын деп аталып, жалпысынан 1851-52 жылдары Кыпчак кыргыны мезгилинде 20 миңге чамалуу Кыпчак кырылып калган. Монголдордун басып кириши жана Кыпчак кыргын окуясы Кыпчак уруусунун Орто Азия элдеринин арасына толугу менен сиңип, алар менен аралашып, жуурулушуп кетүүсүнө алып келген. Натыйжада Кыпчактар кыргыздардын, казактардын, өзбектердин жана башка элдердин ажырагыс бир бөлүгүнө айланышкан. Кыпчактар тууралуу мына ушундай кызыктар достор. Видео жакса бөлүшүп, тарыхты башкаларга жеткиргенге сиз да салым кошуңуз. Саламатта туруңуз.